Акыркы күндөрү соцсеттерде Баткен облысы боюнча айрыкча чегарада үй сатылат деген аябай көп реклама чыгып атат. Ошону Алмазбек Коңгонович алып койсоңуздар, аябай тревожный тенденция. Ошону көңүл бурсундар. Личный контроль калыш керек на самом высоком уровне. Иначе ал жерде эч ким калбайт. Да, бир. Экинчиси, жана Капчагай деген айылды жакшы билесиңер. Аны биздин душмандар тегиздеп салды бир жолу. Ошону президент барганда, Акылбек Жапаров барганда деле 2 айда бүтүрүп беребиз деген. Мына уже акчасын бөлүнгөн. Анан кийин эмеси берилген, жанагы подрядчиктер алынган. 1 ай болду, эч кандай иш жок да. Себеби деген акча бөлүнсө дагы. Себебиден Боубек деген бирөө бар экен. Ал, значит, подрядчик болуп утуп алыптыр. Ошол Капчагай айылын восстановление кылганда ал бирөөгө субподрядка бериптир. Субподряд эми болсо дагы субподрядчиктерди издеп 1 айдан бери соодалашат экен да. Качан баштайбыз ишти? Ушуну көңүлгө алып койсоңуздар. Анан дагы үчүнчүсү, мына военныйлар эмес, эл жазып атат. Министерство обороны Баткен облусунда бир эле бөлүкчөсү ошол жерде жайгашкан. ПВО деген, противовоздушная оборона. Мына биздин тажиктер кече кол салганда 2 жолу авиациясыны өзүнүн адамгерчилигинен киргизген эмес. Булар шо ПВОдон корккондуктан, ПВОнун мүмкүнчүлүгүн билгендиктен киргизген жок. Авиациясын көтөргөн жок. Ошол балдар мына эл суранып атат, ошол жердеги иштеп аткандар барды кетебиз деп атыптыр. Себеби деген бүт бардыгы айлыгын көтөргөн статус боюнча Баткен облусунун. А бул бөлүкчөнүн эмелеринин, офицерлеринин, солдаттарынын айлыктарын көтөрүп аптыр да. Ушуну обязательно бир, муну эл кош бергиле да. Ушуну военныйлар эмес, эл суранып атат. Военныйлар өздөрүнүн ант бергениге жараша унчукпай иштеп атышат. Но бирок эл ылкак болуп атат. Шу ПВОнун балдары кетип кала турган болсо, ал жерде ПВОнун куралдары эң баалуу эмес, эң баалуу ошол жерде ошол ПВОнун куралдарыны кантип иштеткенди билген специалисттер кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан анан кийин биз ПВОбуз, воздушный оборонабыз жок болуп калат. Ушуну в обязательном порядке жана Баткен облусу статусу боюнча ушуну караңыздар. Анан ушул 3 эме боюнча протокольный поручение берип коюңуздарчы. Алмаз Сакынжанович, Лейлек районундагы Кулунду, Жаңы Жер айыл аймактарындагы кечеги Каргашада болгон окуялардан турак жайлар, баягы айылдык милиция, дарыгерлер тобу, бала бакча, мектептеги бүт ушул соц объектилер, элдер жашаган турак жайлары кыйроого учураганын баарыбыз билебиз. Жаңы Жер айыл өкмөтүндө 74 үй талкаланган. Бүгүнкү күнү 16сынын гана фундаменти бүтүптүр. 16сы. Бул деген 58 үйдүн фундаменти жок да. Кышка чейин бүтүрөбүз деген биздин сөзүбүз кайда калды? Эртең эл мына 1 ай убакыт калды, кайда жашайт? 58 үйдүн 16 фундамент эми куюлуп атат да. Анан траншея казылып аткандар бар экен, фундамент жок да. Ошон үчүн ушул баягы 30 курулуш компаниясы катышкан экен конкурска, тиги эмне эле жанагы тендерге. Бир компания Бишкектен деп атат. Эми атын айтпай эле коеюн. Жанагы бөлүнгөн 3 миллиард акча каякта азыр эми? Ал акча Бишкектеги компаниянын чөнтөгүндө турабы? Тияктагы жумуш өтө солгун да. Муну улам айтабыз. Анан эл көчүп аткан ошодон болуп атат да. Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн 40-50% Бишкекке келип алды. Кулундуда дагы эми бир көбүрөөк эл бар эми Жаңы Жерге салыштырмалуу. Бирок Жаңы Жер айыл өкмөтүнөн эл кетип атат. Үйлөр сатылат деп ошон үчүн кечеден бери мына депутаттарыбыз да айтып атат. Чынында ошондой болуп атат да. Анан айыл өкмөттүн штаты бар. 21 эле штаттан турат экен айыл өкмөт башчы. Айыл өкмөттүн дагы тиги имараты күйүп кеткен, талкаланган. 21 штаттын 8 орунду бүгүнкү күнү бош. Баткен облусуна келип алар баягы конкурстан өтө албай калып, штаттар бош турат да. Себеби азыркы мезгилде айыл өкмөт өзүнүн штаты менен толук кандуу элге иш жасаганга шарт жок болуп атат. Же алардын имараты жок, же штаттык бирдиги жок. Конкурс эми баягы ЧС абалында, анан ол статус тестке алып чегара. Буларды бир мындай бир конкурсу жок эле ишке алайын десе айыл өкмөт кимди жөнөтсөм дейт, Баткенге келет, конкурстан өтпөй калып атат дейт.
Айыл өкмөттө иш мындай айтканда токтоп калды да, айыл өкмөт башчысы өзү эле чуркап жүрөт. Анда жарымы больничныйда экен. Кече сурасам. Ишибиз өтө оор болуп атат дейт. Ушул жагынан карап берсеңер. Анан мынол Жаңжер айыл өкмөтүндө этникалык кыргыздарыбыз бар. Алардын пенсиялары белгилүү этникалык кыргыздар. Ушуну эми бир мыйзамдан мындай бир ушу өзгөртүүлөрдү киргизип, чек арада жашагандан кийин ушулардын пенсиясын, анан пособияга дагы чек арадагы ушул эки районго бир өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек болуп атат. Пенсия пособия. Урматтуу президенттин өкүлү, урматтуу депутаттар, чоң көйгөй азыр байкап атасыздар. Лейлек районунда, Баткен районунда Тажикстан менен чек ара айылдын тургундары үйлөрүн сатабыз деп сатка коюп атат. Көпчүлүгү качып чыгып кеткен бойдон кайтып барын ойлогон да жок, кайтып барбайт дагы. Алар биздин баатыр адамдарыбыз, бизге чеп болуп турду эле, коргон болуп турду эле, бирок кетебиз де сөздөрдүн эрки, алар да жашагысы келет. Бирок мен ойлондурган нерсе, мейли алар үйлөрүн сатып кетип калсын, же кайтып барбасын. Ошол үйлөрдү, ошол жайларды эми кантип коргойбуз, ким коргойт, механизми барбы? Ушуну жакшылап ойлонолучу, анткени тигил тараптын максаты ошо болгон. Коркутсак, качып кетсе, анан жерлерди содулашыш, тартып алыш, акырын тынч экспансия менен басып алыш оңой болот деген ниети болгонун мен сезип атам да.